Meni мындай сүйүндүргөнү кыргыздын жигиттери ошол бургер боюнча франшизаны сатып алып, ошону Кыргызстанга ачканы бул аябай жакшы көрүнүш. Равшан, Каныбек деген жигиттер, кыргыздын жигиттери, буга чоң акча сарпташты. Ал эми ошо Тиматинин келгени, ал келгенине да гонорар алат да. Анан кече бул шоу, бул чоң шоу. Себеп дегенде бизге KFC'нин келгени, кудай болбосо Макдональдстын келгени жана башка бул ошол мамлекетке болгон инвесторлордун ишеничин арттырат. Канчалык чет өлкөдөн келгендер өмүр бою көнүп калган ошол гамбургер, Starbucks, бул эми знаменитый компаниялар, алар келип канчалык көп ачылса, ошончолук биздин мамлекетке стабилдүүлүгүнө, рыноктун иштегенине мындай шарт түзөт да, бул жакшы нерсе. Анан кечеки бургер таркатып атканда өзү негизде мен кармап эле коеюн дегем, бирок баягы бизди мыйман катары чакырган ошол жигиттер колдоп коюш үчүн. Анан милициялар тосуп турганын ар жагында жаш балдар туруптур да, жаш балдар, кыздар турган. Ошолорго жетпегенин көрүп, мен 2 жөн алып, өз колум менен ошолорго бергем. Анан эми ар түрдүү жаза беришет экен. Бул деген биз саясатчы болгондон кийин анын баарына чыдаш керек. Жакшысына да чыдаш керек, жаманына да чыдаш керек.